Касым Тыныстанов өмүр баяны. Алгачкы билимди диний мектептен алган. Шаардык Каракол Орус жергиликтүү мектебинде агартуу институтунда окуган. Эркин тоо гезитинин жооптуу редактору болуп иштеген. 1927-30 жылдары Кыргыз АССР эл агартуу комиссары, 1928 жылында жаңы маданият жолунда журналды уюштурууга катышып, 1931 жылга чейин анын жооптуу редактору болгон. Ишмердик жолу боюнча кыскача маалымат бере кетсек, Тыныстановдун ишмердик жолу институтта окуп жүргөн кезинде эле башталган. Ал 1920-1924 жылдары Өрис, Ак жол гезиттеринде, Жаз Кайрат, Сана журналдарында кызматкер болгон. 1925 жылы Кыргыз автономиялуу облусунун академиялык борборунун кыргыз бөлүмүнүн катчылыгына дайындалат. Ал кызматта 1926 жылга чейин иштеп, ошол эле убакта Эркин тоо гезитинин жооптуу редакторунун милдетин да аткарган. Илимий ишмердиги жана чыгармачылыгы боюнча кыскача маалымат бере кетсек, Тыныстанов адегенде араб тамгасын колдоп, кийин латын тамгасына, андан орус тамгасына өтүүгө алгачкылардан болуп үндөгөнүн замандаштар эскерет. Эркин тоо гезитинин 1926 жылкы 8 апрелдеги санында анын Баку калаасындагы боло турган туркология съезди жана анын кадыры деген макаласы басылып, ал курултайда өзү түзгөн латын алфавитинин долбоору боюнча баяндама жасалган.